Sonun. Нұриза өзіне лайықты жерде эми тапты. Қанша күннен бері айланып тұра меселе жерлерді асып жүріп тұрмын. Bir ayda бұл жер мындан дағы жап-жашыл болып өзгөчө көркүнө чыкса керек деп атам. Баары иштерине шашып, ар бир адам өзүнүн жеке көйгөйү менен жашоосу менен алып урушуп отуруп, ушундай сонун жерлерди көз жазымдан өткөрүп жиберебиз. Андыктан каалоочулар болсо кийинки жолу биргеликте ушул жерге барып пикник уюштурсак болчу да экен. Мен азыр бир эле четин тарттым, бирок бул жерде кичинекей узун майда жолчолордон түргөө экен. Анын баарын кыдырсак мындан да сонун видео кадрлар болчудай. Видео кадр эч нерсе эмес, сонун эмоциялар калчудай. Отуруп бербестен кызыктуу жерлерди көбүрөөк таанып билейин деп бүгүн Стамбулдун Фатих бөлүгүнөн орун алган Балат деген еврейлердин кварталына келдим. Бул жер ошо Стамбулдун башкы маанилүү тарыхында орушундуу орун алган жерлердин бири болуп эсептелет экен. Буга окшогон кооздолгон, сүрөт тартылган, боелгон дубалдар үйлөргө экен имараттар. Бул эле райондо эмес, негизи эле Стамбул боюнча. Түрктөр негизи эле ушундай кооздогонду, офистин ичин, үй ичинде ыңгайлуулукту жасаганды жакшы көрүшөт экен. Ошол нерсени байкадым. Бул жер эмне үчүн Балат деп аталган, интернет блоктарынан алган маалыматтарга караганда, ал бул менен грек тилинде Palation деген сөздөн алыныптыр. Palation кыргызча отургондо сарай дегенди түшүндүрөт эmiş. Бул жерде ошо Византиянын байыркы мезгилде Балхерн, менин оюмча жаңылышпасам, туура эмес айткан болсом, ошо видеонун астына жазам, туура атылышын. Балхердин сарайы болгон эмеш. Ошонун атына карап бул квартал Балат деп аталыптыр. Мына бул артында Балат ооруканасы экен. Ал эми сол тарабында Босфор жана Мрамор деңизинин бириккен жерине аккан Халич, кыргызча отургондо алтын мүйүз деген суу экен. Карагылачы кандай кооз. Мен негизи аябай сууга жакын адаммын.
Gölbü, gölçükmü, океанбы, деңиз болобу, же жөн эле арыктан аккан суу болобу айырмасы жок. Көрсөм да эбет албайм. Тиктеп жагында ушундай чагып отурганда өзгөчө сүйөм. Часонун такыр көйгөй жок. Жырга ушинтип күндө эле кесип жүрө берсең, суу аябай киркен. Bu serialda kim gördü эле? Чукур. Бул жердин аталышы Чукурбу же бул не үчүн жазылган түшүнгөн жокмун. Бирок мен Чукур деген сериалды гана билем. Buraya abi. Кичинекей көчөлөр көп экен. Бул жакадан машина кирип алганын карабы. Вау. Ал жер коз экен. Мана карабачы мана. Вау. Haydi lan. Күн тийип мен эмнени тартып атканым мага жакшы көрүнбөй эле. Ben gider alır diyorum. Ben gider. Motorla aldı gelsin. Motoru yürüyerek gider. Аябай мындай колоритный жер экен. Бул Балат кварталында абагында жалаң еврейлер жашап, кийин 1942 жылы Израиль түптөлгөндө алар өзлөрүнүн жаңы мекенине көчүп кеткен экен. Көпчүлүк бөлүгү, айрымдары калса керек албетте. Анан азыркы күндө бул жерде түрктөр, Анатолиядан келген же башка аталышы Анадолу, күрттөр жана цыгандар көбүрөөк жашайт эмиш. Туристтер аябай көп экен. Бул жерде жөнөкөй жергиликтүү жарандар үчүн жашоого бир аз ыңгайсыздай көрүнүп атат. Өтө ызы чуу. Кадам сайын, метр сайын тамак аш сатуучу жерлердин түркүнтөрү антиквариат, буюм кайымдарды, идиш аяктарды саткан көркөлөр. Камераны карап туруп эле дейишпи. Өзүн катуу сүйгөн адамдар үчүн тактылар. Ар тарабында мындай майда бөлүнгөн көчөлөр, алардын ар бирин кыдырууга мен
Ahvalım bir gün içinde жетпейт го дейм, ошон үчүн түз эле аягына чейин бул күчүм менен кете берейин деп чечтим. Балконун караңыздар кандай сонун. Бизден Ош базары ушундай кооз болсо гана. No. Listen, y'all. These kids want to act up in school, want to go to school and embarrass you, want to make like they got no home training. So I told my son, don't go to school embarrass me no more. I'll take care of you, son. I give you anything you want. I discipline you. But you're going to embarrass me like this? No, so now I'm going to cut his hair, send him to school with a bald head. Don't embarrass me. I told him, don't embarrass me. No. I will ever in my life ever humiliate my own DNA on a social media network. I seen a lot of parents do that, and it actually made me cry. Humiliation can cause suicide and depression. Come on, I'm 26 and I know better than that. Come on, y'all. I do not respect that. Everybody have their own opinion. The people that might get mad with this video is the people that probably already embarrassed their child. You can't discipline your child. Эки мактанын ортосуна мен батпайм го, ошон үчүн бир жылайын. Могул жерден өткүм келип келдим. Вау. Менин бир болбосун Бул жакта мышыктар мен кудай мен ханмын деп жүрөткен анча мынча райондарда мышыктар көп жерлерде иттер мышыктардан коркотмуш. Тескерисинче кадимкидей мышыктар иттерди кубалайт деп айтышты. Merhaba. Sen bol bol. Neredesin? Merhaba. Bu ne? Bir de versene, var mı? Kaç lira? 5 lira. Hayır. Tamam. Teşekkürler. Poğaça gereksiz. Ayo, malukan dia memang.
Kola. Kola aldım, bir kola aldım. Zaman bolup kettim. Ayağım aylıkken bir kızıktaydım or. Tester. Turkish Yedim ben önce bunu. Bir daha iyi. İçeride de var. Farklı. Çok iyi. Afiyet olsun. Araba geliyor. Dikkat et. Araba geliyor. Teşekkürler. Sana yardım edeyim. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın? Hoş buldum. İyi, Bir lokum ikram teşekkürler. edelim. Siz nasılsınız? Seni gördük, daha iyi olduk. Lokum Teşekkürler. ikram edelim. Tamam. Teşekkürler. Afiyet olsun. Yanında da çay vereyim mi? Hayır, İçer miyiz? kola içtim yeter. Çay ikram ediyorum yanında. Teşekkürler. Peki, kendine iyi bak. Karavot. Бяхта точно очкалась. Дамысын. Жана булочканы сатып албай эле койбойт ойлонуп калдым. Негизи жолдун боюнан түп-түз келатып эле оң тараптан бир көчө кирип ошол көчө менен өйдөн чыгып бараткандай болгом, анан кантип мынтип терең аралап жолдон алыстап кеттим, өзүм да түшүнбөй калдым. Негизи көп бурулган деле эмесмин, азыр жол жак көрүнбөйт карасаңар. Аябай эле арыбыз аралап кеттирмен. Бул жакка кирсең ошо чыга албай эле башың айланып эле монтип эле кыдырып жүрө берет экенсиң. Кээде келип кыдырып көрүп кеткени жарайт. Жашай турган жерибиз. Түрлүү адамдар, ар кайсы улуттагы. Түркүн түстүү боелгон имараттар. Кухня, тамак аш. Вау. Аябай коске. Мен өзүм көзүм менен көргөндө сіздерге бұл атмосфераны кантип айтып жеткирем билбей атам. Караңыздарчы. Колумдагы таштандын ырытайын деп эч нерсе таппай атам. Бишкекте мусор ырыткан урна жок деп эле мэрге тарына беребиз го. Бул жакта такыр эле жок экен. О, таптым мына. 2-3 көчө аралап жүрүп араң таптым.
Baksana oturduğun kaldın orada. Sandalye yapıştır o. Ay kalkmıyor da. Yürümek istiyor musunuz? Çok güzel. Hı? Çekeceğim. Aha. Балатта еврейлердин синагогунан тышкары армян жана гректердин чиркөөлөрү бар деп окугам, бирок ал чиркөөлөргө азырынча жете элекмин. Синагог деген эмне деп биринчи уккандар таң калышы мүмкүн. Ал ошол еврейлердин Иерусалим храмы кулагандан кийин еврейлерин бириктирип ошо чогулган жери, чиркөөсү синагог деп аталат.
Стамбулдагы еврей кварталы бири ушул мен азыр көрсөткөн кыдырган балат, экинчиси Азия тарабында Кузгунжук деген жер экен. Ал жака дагы буюрса бир күнү барып мүмкүнчүлүк болсо тартып сиздерге бир аз да болсо маалымат берип көрсөткөнгө аракет кылам.